Бүгүнкү сабактын темасы фирманын түрлөрү. Фирма негизинен төрткө бөлүнөт. Индивидуалдык фирма. Индивидуалдык фирма деп өзүнүн аты айтып аткандай эле жеке бир адамга тийиштүү болгон ишкана же болбосо фирма. Түшкөн жеке бир гана адам башкарат. Түшкөн пайдасын жеке өзү гана алат. Мына ушундай фирма индивидуалдык фирма. Бизге белгилүү Кыргызстанда бул ЧП деген ат менен, частное предприятие деген ат менен бизге белгилүү. Бул индивидуалдык фирма. Мында индивидуалдык фирманын эң артыкчылыгы жалгыз адам өзүнүн жеке топтогон жеке капиталы менен, ал аздык кылса бир аз карыз капиталын алуу менен гана эч кимге көз карандысыз өзү ача алат экен. Мындай ишканалар абдан көп. Мисалы Асан, Маданур жана башка ушул сыяктуу ишканалар, соода тармагы болобу, же болбосо бал муздак чыгарабы, жана башка өндүргөн фирмалар бул индивидуалдык фирма экен. Бул жөнүндө дагы азыр сөз кылабыз. Ал эми кемчилиги булар кеңейип, чоңоюп кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү азыраак болот экен. Ал эми экинчи ушундай эле кичирээк фирманын бир түрү бул шериктештик фирма. Шериктеш деп өзү эле айтып аткандай, бул эки же андан көп адамдар, достор, чогуу санаалаш тааныш адамдар, бир туугандар биригип ачкан фирма бул шериктештик фирма болуп саналат. Бизге Кыргызстанда ЖЧК, жоопкерчилиги чектелген коом, же болбосо орусча белгилегенде ОСО деген ат менен бизге белгилүү. Бул ушул фирмалар шериктештик фирмалар. Бул шериктештик фирманын дагы артыкчылык жагы, булар бир канча бир туугандар же болбосо бир канча достор көбүрөөк өзүнүн бир аз топтогон жеке капиталдарын чогултушуп, кошуп, чогуу биригип ачып, ошону менен бирге көбүрөөк суммада ошол өзүнүн ишканасын, фирмасын эмеге ижарага коюп алса болот экен, карыз капиталындагы фирмалар, банктардан жана башкалардан. Мына бул шериктештик фирма болуп саналат экен. Бул жөнүндө эмне үчүн жоопкерчилиги чектелген коом деген жөнүндө сөз кылабыз азыр дагы. Мына ушул эки фирма, индивидуалдык анан шериктештик фирмалар бул кичирээк чакан ишканалар болуп саналат экен. Азыр рынок экономикасы абдан өнүккөн дүйнөдөгү күчтүү мамлекеттердин бири Америка Кошмо Штаты деп жүрөбүз, АКШда. Азыркы учурда Америка Кошмо Штатында 15 миллиондон ашык фирмалар бар экен, азыркы белгилүү экен да. Мына ушунун 80%, ушул фирманын 80% кичине чакан ишканалар болуп саналат экен. Ошол сыяктуу эле мына биздин Кыргызстанда дагы ушул чакан ишканалар абдан көп болуп саналат экен, ушул проценттин тегерегинде. Ал эми чоңураак фирмалар бул кооператив болуп саналат экен. Эми анча чоң деле эмес. Кийинки фирманын үчүнчү түрү бул кооператив. Кыргызстанда кооперативдер бизге белгилүү айыл чарба кооперативтери, айыл чарба кооперативи, мына биз көрүп тургандай айыл чарба кооперативтерин түзүп алышат экен. Булар бир сервис кылып, баардык өзүнчө жеке трактору, жалгыз трактору менен көп нерсени арбыта албайт. Кооперативге биригип алышса, өзүлөрү да көп пайда көрө алышат экен дагы, анан дыйкандарга жакшы чоң жумуштарды жасап жүрүшөт. Трактор, комбайн жана башкалардын баардыгы биригип алышып кооперативтерди. Ошондой эле курулуш кооперативтери болот экен. Курулуш кооперативтери биз муну көрүп эле жүрөбүз. Чоң шаарларда атайын курулуш кооперативтерин фирма түзүп алышып, үйлөрдү жана башка имараттарды, чоң имараттарды салуу менен алек болуп жатышат. Бул кооперативдин Бул фирманын өзгөчөлүгү эмне? Кимге таандык?
кооперативдин мүчөлөрүнө таандык бул фирма, кооперативдин мүчөлөрүнө. Анан кооперативдердин мүчөлөрүнө таандык экен. Түшкөн пайданы ошол мүчөлөрүнө бирдей бөлүп алышат экен. Бирдей тең бөлүп алышат кооперативдин мүчөлөрүнө. Ким башкарат? Кооперативдин мүчөлөрү шайлаган башкарма башкарат экен. Атайын башкарма. Кооперативдин мүчөлөрү башкарма шайлап алышат дагы, ошол башкарма башкарат экен. Ал эми мына ушул 3 негизги фирманын түрлөрүнүн айырмаланып, эң чоң болгон, бизге белгилүү болгон Кыргызстанда же болбосо Америка Кошмо Штаты жөнүндө сөз кылдык. Америка Кошмо Штатында ушул акционердик коом, чоң акционердик коом, бул корпорация деп аталат экен. Акционердик коом же корпорация. Ушундай Америка Кошмо Штатында корпорациялар же болбосо же гигант фирмалар дейт, болгону 1% түзөт экен Америка Кошмо Штатында. И ошол сыяктуу биздин Кыргызстанда дагы бизге белгилүү болгон акционердик коомдорду билебиз. Кыргыз Телеком, АО Телеком деп атабыз, же болбосо Телеком, Түндүк Электро, Чыгыш Электро, акционердик коом Дастан жана башкалар, мына биз билгендер. Бул акционердик коомдор ачык акционердик коом. Акционердик коом экиге бөлүнөт: жабык акционердик коом жана ачык акционердик коом. Жабык акционердик коом болгондо өзүнүн аты эле айтып аткандай, акционердик коом кимге таандык? Акционерлерге таандык. Акционерлер кимдер? Акционер бул колунда бар, акциясы бар адамдар. Жөнөкөй айтканда, колунда акциясы бар адамдар. Акция деп эмнени айтабыз? Акция бул акционердик коом тарабынан чыгарылган баалуу кагаз. Толугураак эрежесин айтсак, акция бул акционердик коомго ээ экендигин жана ага түшкөн пайданын бир үлүшүн алууга күбөлөндүргөн баалуу кагаз ушул акция болуп саналат. Акционердик коомго ээ экендигин жана ага түшкөн пайданын бир үлүшүн дивиденд түрүндө ала турган баалуу кагаз ушул акция болуп саналат. Акция экиге бөлүнөт. Жөнөкөй акция жана артыкчылык акция. Жөнөкөй, орусча айтат, обыкновенный деп коет. Анан артыкчылык. Эмнеси менен айырмаланат жөнөкөй акция артыкчылык акциядан? Жөнөкөй өзү эле айтып аткандай, бул түшкөн пайданын, акционердик коомго түшкөн пайданын, пайда көп болсо көбүрөөк дивиденд бөлүнүп берилет жылына. Ал эми аз болсо, башкача айтканда, ошол пайдага көз каранды экен. Пайда жогору болсо дивиденди жогору, пайда төмөн болсо дивиденди төмөн болот экен. Демек, бул биринчи айырмасы экен. Ал эми артыкчылык акцияныкы болсо, бул пайдага, акционердик коомго түшкөн пайдага көз каранды эмес, белгилүү фиксированный дивиденд алынат. Дивидендди